Периштелер. Бул эмне? Бул периштелер. Төшөгүңө тегеретте тизип алганың эмне? Алар мени коргошу керек. Апам периштелер сенин төшөгүңдү курчап турат деп айткан. Койсоңчу болбогон кепти. Апаң айткан периштелер чыныгы көзгө көрүнбөгөн периштелер да. А сеники болсо кичинекей, анан калса кагаздан жасалган периштелер. Кагаздан болсо эмне экен? Баары периштелер да. Ой, ушу жөжүрөгөндөр ай. Мен да кичинемде ушундай акылсыз болдум бекен. Апамдын столунда кагаздар деген неме толтура. Ар бир кагазда периштелердин сүрөтү бар экен. Апам мага жардам берип, биз экөөлөп баарын кесип, бири-бирине чаптап койсок, алар туруп турган болуп калды. Сени сакташ үчүн турушабы? Сага ушул кагаз периштелер жардам берет деп ойлоп жатасыңбы? Бул сенин ойлоп тапкан нерсең. Ойлоп тапкан жерим жок. Ойлоп таппаганда эмне кылып жатасың? Санаганды билбей жатып. Мен санаганды билем. Бул жерде 14 периште бар. Сенин төшөгүңдү дагы тегеренде периштелер турушпайбы? Алар периштелер эмес, индейстер менен жоокерлер. Менин оюнчуктарым. Азамат төшөгүн жанына келди да байкесин карабастан чечине баштады. Капар болсо оюнчуктар менен ойноп аткан. Ал оюнчуктарын эки жакка тизип эми согуштурмак болду. Топ индейцти карай 3 атчан чаптырып бара жатты. Салгылаш башталды. Кимиси жеңип, кимиси жеңилери али белгисиз. Ушул учурда эшик ачылып, апасы кирип келди. Капар, сен алиге жат элексиңби? Ойногонуңду коюп, жат төшөгүңө. Азыр оюнчуктарымды жыйнап коеюн. Апа, Капар мени периштелерди өзүң ойлоп таптың деп айтты. Сиз айтып бергенсе, буга айтып коюңузчу. Анткен жокмун. Мен чыныгы периштелер гана коргой алат. Ал эми кагаз периштелер коргой албайт деп айттым. Апа, периштелер биздин айланабызга туруп, бизди кайтарып турат деп сиз айткансыз? Ооба, периштелер бизди коргоп турат деп айтканым чын. Бирок периштелер көзгө көрүнбөйт деп Капар туура айтты. Капардын төшөгүнүн тегерегинде ар кандай нерселер турат го? Алар коргош үчүн турган жок. Чыныгы периштелер жоокерлер сыяктуу, бирок абдан күчтүү. Менин периштелерим деле күчтүү Болуптур. Сен да Капардай болуп, өз оюнчук периштелериң менен ойносоң болот. Чын эле периштелер абдан күчтүү деп ойлойсузбу, апа? Албетте. Капар түшүндө индейцтер салгылашып жаткан жерде жүрүптүр. Команчилер апачилерди жеңип алды. Акыркы күчүн жыйнаган апачилер коктуга туруп алышып, катуу салгылашып жатышыптыр. Бир маалда алар колго түшө турган болду. Эмне кылыш керек? Алардын жетекчиси досторун жардамга чакырыш үчүн от күйгүзүш керек деди. Алар от жагышып, алыстан көрүнсүн үчүн отко суу жыгачтарды салышты эле, кара түтүн асманды карай булады. Түтүн аябагандай катуулап кеткендиктен Капардын оозу мурдуна чейин кирип жаткандай болду. Ошондо ал жөтөлө баштады да ойгонуп кетти. Ой, бул эмнеси? Бул жөн эле түш эмес го? Үйдүн ичи ышка, түтүнгө толуп чыгыптыр. Апа, ата! Капар катуу кыйкырып төшөгүнөн ыргып турду. Столго барып бир тийсе да этинин ооруганын сезген жок. Ал жарыкты күйгүзүп, эмне болуп жатканын көргөн соң, ата-энесинин бөлмөсүн карай чуркап жөнөдү. Бир нерсе күйүп жатат. Түтүн толуп кетти. Болгула. Ич кийимчен атасы балдардын бөлмөсүнө чуркап барды. Эч нерсени түшүнбөй, эки жагын элеңдей караган Азаматты көтөрүп бөлмөдөн алып чыкты. Атасы столдун үстүндөгү кагаздын күйгөн калдыктарын, жалабыла күйгөн дасторконду жана от чыгып жаткан магнитофонду байкады. Көрсө магнитофон сайылган бойдон калган тура. Апасы көтөрүп келген бир чака суунун кереги тийген жок. Атасы оттун калганын Капардын бут кийими менен өчүрдү. Дагы бир аз болгондо от пардаларга чейин жетмек экен. Корккондон атасынын колдору калтырап жатты. Ыйлап жаткан Капар басылып, Азамат ыйлаганын токтоткон жок. Капар, түтүп жатканын сен кайдан биле калдың? Мен түшүмдө түтүн көрдүм. Анан ойгонуп кетсем, чын эле түтүп жатты. Ойгонуп кеткениң жакшы болуптур. Болбосо бүтүй күйүп кетмек экен. Бул периштенин иши. Периште келип, Капарды ойготуп койсо керек. Периште бизди коргойт деп апам айткан. Азамат, сен туура айтасың. Бул чын эле периште болуш керек. Периштелер деген кимдер? Алар көзгө көрүнбөгөн Кудайдын жоокерлери. Алар бизди ар кандай кырсыктан, жамандыктан сактайт. Бирок биз периштелер менен эмес, Иса менен сүйлөшүшүбүз керек.